тараганда бул мындай достук мамилени күчөтөт да. Ат ишенип баштайт. Ошо 5 жашар бээлерди баягы чаар жылкынын таза канын алып чыгыш үчүн менин 10 жыл жашоом кетти да. Өзү негизи бул жылкылар бизде мурдатан эле бар болчу, Кыргызстарда. Бирок эч ким мындай көңүл бурган эмес да. Эч ким билген эмес бунун артыкчылыгын. Анан кийинчерээк эле биз баягы эгер билсеңиздер керек 2012-жылы атайын чоң изилдөөлөр жүргүзүп, бир документалдуу тасма тартканбыз, Анык Апалуза деген. Ал жекте биз бул жылкынын артыкчылыктарын изилдеп, анан генетикалык анализ жүргүзүп, америкалык Апалуза жылкысы экөөнү салыштырганбыз, генетический маалыматын. Ошондо кызыктуу нерсе табылды. Американын Апалузасы менен биздин чаар жылкынын ата теги бир экени табылып чыкты да. Анан ошол тасма, ошол изилдөөлөр себеп болду. Ошодон баштап мен бул жылкыны изилдей баштадым. Чаар жылкы Кыргыздардын эзилтеден бери багып келаткан бир уңгузу катары бааланып келчүкен. Жеке эле баягы физиологиялык сапаттар эмес, баягы бул жылкы анткени сырткы келбети кооз гана эмес, тоодо, айдоо жерлерде, ысык суукта аябай чыдамкай келип, анан көп жем-чөп талап кылбаган жылкы болуп эсептелет. Анан ошону баягы кыргыздын биздин ата-бабаларыбыз баягы көчмөн эл болгондуктан бул жылкыны асырап багып келишкен экен да. Багуу оңоюраак да. Бул азыр мен эмнеге буларды көбөйтүп неметип атам? Бул бир гана жана биздин тарыхый немебиз, байлыгыбыз да. Ошону кайра жандандырып алып келүү эмес, көптөгөн башка тараптары дагы бар да. Бир чети экономикалык тарабы. Анткени азыр көп элдер чоң жылкыга кызыгып, чоң жылкы багабыз деп эле жүдөп жүрүшпөйбү? Канча жылкысы ооруп калып атат, канчасы өлүп калып атат. Анан аларга көп жем-чөп талап кылынат. Ошентип эле жылкы багуу өзүнчө эле бир чоң көйгөйгө айланат да. Бул жылкы кашкыр неме баягы кашкыр жана жырткычтар кол салбаса эле өстөрө эле талаадан эле чыгып кетет да. Бул бир. Экинчиден бул жылкы азыр дүйнө жүзүндө Апалуза белгилүү деп жылкы деп айтып кетпедим беле? Бул жылкыга мындай реклама кылыштын кереги жок да. Мисалы үчүн туризм даяр, рекламасы даяр да. Ырым-жырымдарга ынак келген кыргыз эли байыртан чаар жылкыны өзүнчө бир көзмончок катары кабылдаганында калк арасында айтылат. Адабиятыбызда Манас эпосунда кездешет, жана Толобай сынчыда кездешет, жана башка көп жомоктордо, уламыштарда кездешет экен да. Андан сырткары дагы бир балдар көп чоң изилдөөлөр жүргүздү кече жакында эле. Анан бир маанилүү нерсе таап чыгышты. Бул жылкы ритуальный жылкы да болчу экен. Багы Кыргыздын салт санаасы бар эмес беле көчмөн элдинчи. Ошо салт санаада дагы бул жылкы аябай көп ролду ойногон экен да. Мисалы үчүн көз тийбеш үчүн жана келин көз жарып жатканда ушу жылкы чаар жылкыны алып келип туруп бозунун жанына байлап коюшту экен. Ошондой изилдеген балдар кыздар айтып беришти. Бул чаар жылкы өзү эле көзмончок болчу экен да. Көзмончок катары да бул багып асырап келишчү экен.
Мына мынекте көрүп атасыздар, бул былтыркы кулундар, бул мурдагы жылкы кулундар, а тиги бээлер ал атайын кураган үйүр. Булар 5 жашар бээлер. Ошо 5 жашар бээлерди баягы чаар жылкынын тазаганын алып чыгыш үчүн менин 10 жыл жашоом кетти да. Бул деген баягы бир заматта болуп калчу нерсе эмес. Буга мен өзүм өмүрүмдө уже арнап койдум да. Анан буларды баягы тазалап, анткени булар деле көңүл бурулган эмес да. Мурда кандай кандар аралашкан билбейбиз да. Мисалы үчүн аркы үйүр, чоң үйүрдү мен алардын эмесин билем да. Ата тегин уже билем да. Ошол үчүн ошо кийинки чаар жылкынын тукумун тазалантып, канын тазалап алып чыгып кетчү керектелүүчү материал деп койсок болобу, кандай десем болот. Ошо ушулардан башталат да. Чаар жылкылар тике жайыттарда, тике тоолордо өстөрүн жакшы алып жүрөт да. Булар ошо жайыттарды тазалоочу жаныбар катары колдонсок болот да. Булар жайыттарды тазалап, эски чөптөрдү жеп, түйүнөн жаңы чөп өскөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Жаңы чөп өссө, ал жакта жапа жаныбар, кийик, башка жапа жаныбарларга жаңы чөп жеп, ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Андан сырткары аш кылуу процесси кыскараак болуп, анан кайра чыгып кетет да. Ошол мисалы үчүн чөп жейт да, чөп менен кошо чөптүн уруктарын алат. Ар кандай чөптүн уруктарын алат, бадалдардын уруктарын жеп туруп, анан булар ошо транспорт катары башка жакка алып барып, ошол жактан таштап, ошо чөптүн өсүшүнө, чөптүн ар кандай өсүмдүктөрдүн өсүшүнүн площадьын чоңойтушуна түрткү берет да. Жылкы көп болуп жетишпей атпайбы? Негизи булар жакшы көрөт да. Бул тараган бир четинен жүндү, кышкы жүнүн жаңылайт, экинчи четинен бул мамиле да. Бул тараганда бул мындай достук мамилени күчөтөт да. Ат ишенип баштайт. Анткени турмаганды жакшы көрүшөт да булар. Кычышат да. Кайсы малдарды ай сайынбы же убак болгондо эле Жо, негизи колдон келсе тарап туруш керек, көп эле, анткени булар оонайт. Анан жүнүнүн ичине майда топурак, кум кирет, анан ошолор кычыштырат да. Анан колдон келсе көбүрөөк тарап туруш керек да. Негизи жана минген аттарыбызды минердин алдында тарайбыз. Булар өзү ушундай кир болуп калышат да. Ошолорду тарап неметип турат, жакшы көрөт. Ушундай эле көнүп турду адамдарга. Бул камерага да көнгөн. Бул биринчи жана фильм тартканда аябай чоочуган. Соңкөлдөн тапкам. Анан кийин эмне эле жана көчмөндөрдүн оюнуна чакырышкан, алып келбейсиңби деп жана. Экинчиси болуш керек эле. Ошондо жана чоң бир представлениясында бир ролду ойногон. Ошондо аябай көндүрүшкөн да жана. Ачылышында жана ошого жана катуу музыка, жана светоэффекттерге ошондо көндүргөн да мунучу. Андан кийин кызыккандар көп келишет, сүрөткө түшөт, анан ошондо өзү көнүп калган ошо. Кыр, таш, адыранга карап тандабаган, алыскы жолдо оңой менен чарчабаган, бардык жактан жөндөмдүү, багуусуда жеңил бул жылкы башкалардан айырмаланып, ооруса да негедир бата ыйгат. Жылкыларда кандай оорусу бар болсо, бардыгы менен эле ооруйт. Мисалы үчүн арасында азыр кээ бирөөлөр жөтөлүп жүрөт, сакоо болуп калышыптыр. Аларга мен укол берип, дарылайм да. Негизи башка жылкы ооруган оорулар менен ооруйт, бирок
кээде булар ооруп анан кайра айыгып кеткенин мен байкабай да калам да. Булардын организми ошого күчтүүрөөк келет да, анан адаптация болуп өстөрү табигый жол менен айыгып кетишет да. Интернеттен жана маалымат алганда апалузалар негизи жана көзүнөн көп ооруйт, сокур болуп калышы мүмкүн, ошону баарлайт деп окудум. Ошол биздин чаар жылкыларга тиешеси барбы? Тиешеси бар. Бул аябай чоң изилдөөлөр жүрүп жатат азыр. Мен жана айтпадымбы, Техас университети менен кызматташып жатам деп. Бул азыр дүйнө жүзүндө ошо апалузалардын увеит деп коет ал оорунучу. Баягы куриная слепота деп коет. Күлгүн киргенде булар эчтеке көрбөй калат да. Анан караңгы киргенде кайра көрүп калышат. Кыргыз жылкысын кыйырга таанытам деп кыйла эмгек кылды. Ансыз да Апалуза аты менен атагы алыска кеткен бул жылкы аркылуу кыргыз туризмине салмактуу салымын кошсом дейт. Туризм жаатында дагы мисалы үчүн ушундай чаар жылкыларды мингизебиз деп сырт жакка реклама кылса, мисалы үчүн Европа, Америка, башка жылкы сүйүүчүлөргө эметсе, аларда уже маалымат бар. Апалуза, анда Апалуза бул чаар жылкы ошолорго тууган турбайбы, андан эмне болду экен деп изилдеп, баягы ушул чаар жылкы менен көптөгөн туристтерди тартса болот да. Жөнөкөй жылкыдан баасынын айырмасы барбы? Азыр башында баасынан айырмасы деле жок болчу. Бирок азыр мынакей мен 10 жылдан ашып калды ушуларды эметип популяризация кылып багып келатканыма. Баасы жылдан жылга көтөрүлүп келатат да. Био түркүндүүлүк, экология деп азыр көп сүйлөп атпайлыбы? Азыр жашыл экономика деп ошого түздөн түз байланышы бар да. Себеп дегенде бул жылкы аборигенный жылкы деп коет. Ошо жердин шартына, тарыхына жана элине байланышы бар жаныбар да. Анан кийин бул жана тарыхый гана уңгуну сактап калуу эмес, бирок био түркүндүүлүктү жандандырып сактап калууга да кирет да. Себеп дегенде акыркы генетикалык анализдерди жүргүзгөндө 2022 жылы анализ кылганбыз Техас университети менен. Изилдегенде мен башка жөнөкөй жылкылардын дагы ДНК анализ алуу үчүн информациясын берген да. Ошондо карап көрсөк, жөнөкөй жана кыргыз жылкы деп болчу. Алар уңгузун жоготуп коюшуптур. Аларды кыргыз жылкы деп атоодон уже атай албайбыз да. Анткени алардын канында бир азыр унутуп калдым, калп айтпасам бир 10 бөлөк жылкынын каны бар экен. Ошол эле Американ жылкысы, аралаш арабтын каны бар экен, жана чистокровный, анан польский жылкылардын, французский жылкылардын кандары бар экен. Бул аябай деген жаман көрүнүш да. Анткени биз өзүбүздүн уңгубузду жоготуп баратабыз да. Бул бир четинен уңгубузду жоготуп баратабыз, экинчи четинен адам колу аралашкан жерде генетика дайыма сбой берет да. Сбой берет деген себеби балким кооз болуп чыгат жылкы, бою бийик болуп чыгат. Бирок сөзсүз түрдө бир жерде сбой болот. Манас атанын кадимки ак куласы да ала жылкы болгону айтылат. Өңү кула кара жал деп сүрөттөлүп, жалы менен куйругу кара келгенин билебиз. Байыртан кыргыз аргымактары менен атагы алыска тараганын тарых тастыктап келет. Ага дагы бир мисал канаттуу аттар. Анда ала атчандар деп кыргыздарга карата айтылган. Демек, кыргыз башынан ала чаар ат мингендигин далилдейт.
ала тоону этектеген эл эзелтен эмнегедир ала өңгө өзгөчө жакын болгондугун байкайбыз. Ал гана эмес, ала тоону байырлаган ак илбирсин өңү да ала. Тоолорубузда капыстан ала тоо деп аталбаса керек.